Москвадан Кыргызстанга жүк ташыган ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Ишкердин аты Зайырбек. 12 жылдан бери аманатка кыянат кылбай иштеп келет. Жүктү Москванын бардык жеринен алып кете алат. Алган жүктү Кыргызстандын бардык облустарына аман жеткирерине кепилдик берет. Кыргызстанга бир аптада 2 машина жиберилет. Аманатты өзү алып барып тапшырууну каалагандар үчүн дареги Нижегородская метросу, Перовск шоссеси 9, 7-марат. Телефону +7 926 788 70 70. Жүктөрдүн баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө. Путин: Россия баага чек койгон өлкөлөргө нефт сатпайт. Россия нефтинин баасына чек киргизген өлкөлөргө мунай сатпайт. Бул тууралуу РФ лидери Владимир Путин Бишкекте өткөн саммиттен кийин уюштурулган маалымат жыйынында билдирди. Мындай чечим кабыл алынгандарга эч нерсе сатпай турганыбызды буга чейин да айткам, деди ал. РФ лидери россиялык нефтинин баасына коюлган чек бүгүнкү күндөгү наркка туура келе турганын жана азырынча Россияга тиешеси жок экенин белгиледи. Бааны чектөө аны сунуштаган тарапка да бир топ кооптулук жаратышы мүмкүн. Мындай зыяндуу рынок шартына топ келбеген чечим эч кимге пайда алып келбейт. Мындан керектөөчү да жабыркайт. Өзүнө ыңгайлуу бааны таңуулагандар максатына жеткен күндө да баа кескин төмөндөп, инвестициянын баары жокко чыгат. Натыйжада кайра кымбаттоо болуп, чечим кабыл алгандардын өзүнө муш болуп тиет, деди Путин. Чоо жайы: Россия Европага нефтинин негизги жеткирүүчүсү болуп, континенттин аталган сырьёго болгон муктаждыгынын 20% жапчу. Бирок Украинадагы атайын операцияга жооп беретинде батыш мамлекеттери рестрикцияларды иштеп чыккан, анын ичинде Москванын нефть экспортунан көрчү пайдасын чектөө да бар. Евро биримдик жай айларында санкциялардын 6 пакетин кабыл алган. Анын алкагында Россиядан кара алтындын деңиз менен ташылуусуна эмбаргону этап-этабы менен киргизүү каралган. Чечим боюнча чектөө 5 декабрда толугу менен ишке ашмак. Ал эми нефть продукциясы үчүн өткөл мезгил узагыраак болуп, толугу менен 5 февралда күчүнө кирет. Алгач евро биримдик өлкөлөрү, анын артынан G7 мамлекеттери менен Австралия Россиядан өндүрүлгөн нефтинин бир баррелинин баасын $60 чегинде бекиткен. Бирок аталган чек өйдө ылдый болушу мүмкүн экени айтылган. Мындай процедура январдын ортосуна белгиленди. Бирок бул үчүн эптин бардык мүчөлөрдүн макулдугу керек. Президент Владимир Путин батыштын аракетине комментарий берип жатып, Россия өз кызыкчылыгына каршы келе турган болсо, чет жакка эч нерсе жөнөтпөй турганын эскерткен. Булак Спутник кежи. Жогорку кеңеш Гүлшайыр Садбакасованын депутат тууралуу айткандары боюнча үн катты. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы Гүлшайыр Садбакасованын депутат Аида Исатбек кызы боюнча айткандарына жооп берди. Жогорку кеңештин 7 декабрындагы жыйынында Аида Исатбек кызы Ош облустук филармониясынын жетекчиси иштебей жатканын, филармониянын абалы оор экенин айткан. Гүлшайыр Садбакасова өз кезегинде маалымат туура эместигин, депутат анын беделине шек келтиргенин айтып, кечирим суроосун талап кылган. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдирүүсүндө депутаттын Гүлшайыр Садбакасовага карата жеке таарынычы жок экенин баса белгиледи. Жогорку кеңештин депутаты элдин өкүлү катары калк тарабынан айтылган көйгөйлөрдү көтөрүп, алардын чечилишине көмөк көрсөтөт. Алсак депутат Аида Исатбек кызы Жогорку кеңештин тармактык комитетинин Ош шаарындагы көчмө жыйынынын алкагында Абдыкадыров атындагы филармониянын абалы менен жеринде таанышкан. Ага ылайык аталган маданий жайдагы жагдай тууралуу парламентте кеп кылып, 22 жылдан бери башкарып келе жаткан жетекчилиги боюнча пикирин билдирген. Тагыраак ырдын пири Рыспайдын атын алып жүргөн филармониядагы шартты жакшыртуу менен маданий жайдын өнүгүшүнө өбөлгө түзүү максатында гана маселени көтөргөн. Депутат Аида Исатбек кызынын Гүлшайыр Садбакасовага карата мындан башка жеке таарынычы жок. Андыктан айтылган пикирди туура кабыл алып, 22 жылдан бери жетектеп келе жаткан филармонияны Дем клиникасы тиш ооруларын дарылоо жана тиш салуу кызматын көрсөтөт. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы стоматологдор өз ишинин сапатына кепилдик беришет жана төмөндөгү кызмат көрсөтөт. Хирургиялык стоматология, тиштерди реставрация кылабыз. Кандай гана оор абалдагы тиш болсо да оорутпай алып салабыз. Жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Тиштерди имплантациялайбыз.
таш, которобуз, протездүү, металлокерамика, цирконий, алтын жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Көңүл буруңуздар, биздин жайкы жеңилдетүүдөн пайдаланыңыздар. Эгер сиз алдын ала жазылып келсеңиз, сизге 500 рубль арзандатуу каралган. Шашылыңыздар, биз сиздерди күтөбүз. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская көчөсү 7, корпус 2, метрого жакын жайгашкан. 5 мүнөт гана жөө басасыз. Байланыш номеру +7 925 103 22 77. Нүктүрүү жаатында жигердүү иш алып барат деген ишениште. Албетте депутаттар бардык конструктивдүү сындарды угууга даяр. Калктын көйгөйүн көтөрүп чыгууда айтылган пикир айрым адамдарга жакпашы анык. Бирок депутат Аида Исатбек кызы өзүнө берилген ыйгарым укуктардын чегинде мамлекеттеги жана коомдогу көйгөйлөрдү ачык айтып, аларды чечүү багытында ишин жигердүү уланта берет деп жазылат Жогорку кеңештин билдирүүсүндө. Булак Супер KG. Швецияда өлтүрүлдү делген Тумсу Абдурахмановдун тирүү экени айтылууда. Чеченстандын бийлигин сындап келген блогер Тумсу Абдурахманов тирүү жана аны полиция коргоого алган. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, Тумсу Абдурахманов учурда тирүү жана Швециянын полиция кызматкери тарабынан кайтарууга алынган. Тумсу Абдурахманов инисин өлтүрүүгө даярдыктар боюнча Мюнхендеги сотко көрсөтмө берүүгө даярданып жатат. Швеция полициясы бул маалыматты тастыктаган дагы, четке дагы каккан эмес. 2 декабрь күнү белгисиз адамдар Тумсу Абдурахмановду Швециядан атып кетишкени кабарланган. Тумсу Абдурахманов чечен бийлигин сындаганы менен белгилүү. 2015-жылы ал Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыровдун жакындары менен жаңжалдашып, Орусиядан чыгып кеткен. Ал Швецияда саясий качкын макамын алган. Чеченстанда Абдурахманов ислам мамлекети менен байланышы бар деп айыпталган. 2020 жана 2021 жылдары Абдурахманов менен анын бир тууганы Мухаммаддын өмүрүнө кол салуу аракеттери жасалган. 2021 жылдын декабрында Тумсу Абдурахманов анын 9 тууганы Чеченстанда барымтага алынганын билдирген. Булак Супер KG. Бишкек Торугарт унаа жолунда айдоочу жөө жүргүнчүнү өлтүрүп сүзүп качып кеткен. Үстүзөө жылдын 3 декабрында саат 1:48 шамасында Бишкек Нарын Торугарт унаа жолунун 24 чакырымында жеңил унаа жөө жүргүнчүнү сүзүп, айдоочу окуя болгон жерден качып кеткен. Чүй облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан билдиришкендей, кырсыктын кесепетинен 48 жаштагы эркек киши алган жаракатынан улам каза болгон. Ал эми 9 декабрда облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан аталган кылмышка шектелип, Мазда үлгүсүндөгү унаанын 27 жаштагы айдоочусу кармалган. Унаа айып аянтчасына токтотулуп, тергөө иштери уланууда. Булак Назар Ньюс KG. Валентина Шевченко аялдар арасында жылдын мыкты мушкери деп табылды. Кыргызстандык спортчу Валентина Шевченко World MMA Awards версиясы боюнча жылдын мыкты мушкери деп табылды. Маалымат аталган уюмдун сайтына жарыяланган. Кече 9 декабрда Лас-Вегаста өткөн World MMA Awards сыйлык тапшыруу аземинде 22 номинация боюнча мыктылар аныкталды. Алардын ичинен абсолюттук мушкерлер уюмунун жеңил салмактагы чемпиону кыргызстандык Валентина Шевченко 2022 жылдын эң мыкты мушкер айымы деп табылган. Жакында эле спортчу кыздын Кыргызстандын жайлоосунда кой айдап жүргөн видеосу соц тармакта көпчүлүктүн кобулуна толгон болчу. Ал соңку убакта мекенине байма-бай келүүдө. Шевченко аралаш мушташ боюнча абсолюттук мушкерлер уюмунун аялдар арасындагы эң жеңил салмактагы чемпиону. Булак Спутник KG.